Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Мен сиздерге чукул кайрылуу кылганымдын себеби менин агам Элис Аспековдун ден соолугу өтө оор. Азыркы учурда жүрөгү абдан катуу ооруп турат. Барыңыздар билгендей эле 2 жыл мурун СИЗОнун кызматкерлеринин шалакылыгын айынан агам обширный инфаркт миокарда алган. Дал ошол алган инфаркттан улам агама дүйнө жүзүндөгү эң чоң операциялардын бири жасалып, көкүрөк сөөгү кесилип, колунан, бутунан, көкүрөгүнөн кан тамырлар алынып, жүрөгүнө тигилген. 4 кан тамыр тигилген. Медициналык термин менен айтканда шунтирование болгон 4 кан тамыры. Кечээ жакында эле агамдын жүрөгү кайра ооруп, клиникага алып келсек, ал жерден дароо коронография кылды. Коронографиянын жыйынтыгында агамдын жанагы тигилген 4 кан тамырынын экөө 100% иштебей калган. Ал эми бирөө 50 гана пайыз иштеп турат. Төртүнчүсү болсо 30 гана пайыз иштеп атат. Азыркы учурда мед кызматкерлеринин айтымында бул стресстен улам келип чыккан дейт, ошо кан тамырлардын бүтөлүп калганы. Дагы деле болсо ушундай стресс боло берсе, агам экинчи инфаркт алат деп атат. Дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейин, агамды эгерде азыр СИЗОго алып кетсеңер дейт врачтар, дарыгерлер, ал жерден инфаркт алып калса, бул жерге алып келгенге жетишпей каласыңар деп айтып атышат. Урматтуу чечүүчү адамдарга кайрылат элем. Агамды кыйнабай үй камагына чыгарып бериңиздер. Агам эч жака качпайт. Агам өзүнүн актыгын далилдейт. Кудайым буйруса, үй камагына чыгарып берсеңиздер, агам дайыма ушу мед кызматкерлердин көзөмөлүндө болуш керек экен. Суранарыбыз, үй камагына агамды чыгарып бериңиздер. Кайра СИЗОго алып кетпеңиздер. СИЗОго алып кетти деген бул агамды өлүмгө алып кетти дегениңерди, алып кеткениңер деп билебиз. Чоң рахмат.